Жер участогын алууга кезекке тургандардын саны көбөйүүдө. Сузак районуна караштуу Сайпидин Атабеков айыл аймагынын тургуну Малика Түркбаева жер участок алууга кезекке турган. Ал ушул жылдын апрель айында аталган айыл өкмөткө арыз менен кайрылган. Учурда жалгыз бой эне Малика 2 баласын өзү тарбиялап, туугандарынын үйүндө баш калкалап келет. Мага бияктагы эжелер айткан, мындай кичине эле парак берген, бир кусокчу элечи. Анда 668 деген номер эле берген, ушуну жоготпо деди. Если сен бир жака узак жака кетип калсаң деди, апаңа паспорттун копиясын иштап берип кой деген да. Аны уш чек тийип калса, биз ошо менен карап бере беребиз деген. Бирок эми нар жактан чечим чыкса анан беребиз деген да. Атабеков айыл өкмөтүндө жер участогун алуу үчүн 792 адам кезекте турат. Буга байланыштуу айыл өкмөттөгү 47 гектар жер трансформациядан өткөрүлгөн. Деген менен трансформацияланган жердин документтери жок болуп чыккан. Документтерди мурунку айыл өкмөт Тимур Курбанов алгандыгы айтылууда. Жасалган документтер жок болуп чыгып атат да айыл өкмөттө. Тимурга барып 2-3 жолу барганда Тимур орун басарга мен бүгүн алып барып берем, абеттен кийин алып барып берем деп жүрүп, арадан 3 ай өтүп кетти. 3 айдан бери документтер жок да. Кече жакында бул органдарга берилди, органдар келип, тарабынан келип, бул жерде чогулуш өткөрдү. Ошо Курбанов Тимур да келди, Желадис болду, биз болдук. Сураганыбызда бул документтерди мен алган эмесмин, көргөн эмесмин деп койду. Ошо боюнча турат, документтер жоголуп кетти. Бул боюнча айыл өкмөт башчысы райондук администрацияга да кайрылган. Деген менен аким Баратбек Сыдыкназаров кызматка жакында гана келгенин айтып, мындан толук кабардар эместигин билдирди. Андыктан жер адисинен маалымат алууга туура келди. Үстүбүздөгү жылдын апрель айында 47 гектар 7 соток жерге атайын комиссия колдонууга уруксат берген. Анын ичинен 24 гектары бош болсо, 23 гектарында калктуу конуш катары пайдаланылып келет. Ал эми жоголгон документти кайрадан тикелөө үчүн тапшырма берилип, иш жүргүзүлүп жатат. Анын көчүрмөлөрү бар бизде, бардык толук. Кече ал менен таанышып чыктык. Кайрадан ошо алынган корутундуларды райондук ишканалар, мекеме ишканалар берген корутундуларды кайрадан жаңылоо боюнча тапшырманы берип, бүгүнкү күнү чогултулуп атат. Жакын күндөрү кайрадан карап беребиз. Аталган иш боюнча Сузак райондук мамлекеттик администрациясы укук коргоо органдарына кайрылган. Ал эми жогоруда аталган Тимур Курбанов менен байланышууга мүмкүн болгон жок. Андыктан регион телеканалы бул багытта аты аталып жаткан мурунку айыл өкмөт башчысынын үнүн чагылдырып берүүгө даяр. Аклай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион.